Namazı жоқ қанша таң атқан, өмір болсоң өтіп баратқан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алгач алкыш жана макталып жаткан Аллах Таала болгон болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болгон болсун. Иблис деп айтмакчыбыз. Бул ким? Жана тарыхын кыскача айта турган болсок, биз Курандан билебиз, адам баласы жаралгандан мурун жер жүзүндө жин деген тайпа болгон да. Жин деген тайпага чейин периштелер болгон. Жиндер деген ким десе, жин бул кадимки эле адам тайпасына окшош эле, алардын дагы ар улуту бар, карманган ар башка дини бар, мусулманы бар, капыры бар дегендей. Алардын дагы жашаган ар бир чөлкөмдөрү болгон, кадимки эле биздей болуп жашаган бир ушундай тайпа болгон. Анан Алла субхана ва таала ошолордун арасынан Иблис аттуу бир жин өтө такыба болуп, Кудайга моюн сунуп, ушундай бир Кудайга жакын болгон себептен Кудай Таала ошону асманга көтөрүп, периштелердин арасына жайгаштырып, аларга сабак берип, алардын алдына ушундай бир деңгээл даражасы көтөрүлгөн жиндерден болгон Иблис. Андан кийин ошол адам пайгамбар жаралардан мурун Кудай Таала Иблиске дагы ошо периштелердин бардыгына мен ушундай жер жүзүнө орун басар жаратмакчы болуп атам дейт да. Орун басар дегени ошол жердин үстүндө ошо кыяматтынга чейин жерге ээлик кылып, бирин ордун бирин баскан ушундай бир зат жаратмакчы болуп атам дегенде, Иблис тоң моюндук кылып ошол жараткан Аллах Таалага баягындай кылган нерсесине, жараткан затына, жаратып аткан ошол адамга көрө албастык кылып, анан кийинчерээк сажда кылгыла деп ошо Иблиске Алла Таала периштелерге буйрганда, периштелердин баары сажда кылып, Иблис гана ошол сажда кылбай Кудайдын аразына, каарына калып, шайтанатка конгон деп айтылат да. Анан жер жүзүнө ошол каргышка калган абалда кыямат күнгө чейин, азыркы күнгө чейин ушул Иблис адамдарга дегеле бардык Кудайдын жакшы көргөн пенделерине ошондой бир туруштук берип, ошолорду азгырып келет дейт. Шайтандын азгырыктары деп коебуз го адамга берген, Ал эмне үчүн ошо адамдарды жолдон чыгарып, мисалы жаман жолдорго азгырып, анын иши ошо болуп калган да. Ал эмнеликтен ошондой жолду тандап алган? Ооба. Муну азыркы айтып берген окуядан алсак болот да. Мисалы үчүн алымдар айтат да, бардыгы жакшы болчу дейт. Адам жаралганга чейин, адам пайгамбар жаралганга чейин бардыгы Иблистин бир эмесин алып көрөлү да, абалын. Нолдон баштап көтөрүлдү, ушундай деңгээл көтөрүлдү, аягында периштелер деген ким? Булар деген көзгө көрүнбөгөн, биздин көзгө көрүнбөгөн нурдан жаратылган Кудайдын макулуктары, күнөө кылбаган. Нурдан жаралды, эми жиндер деген оттон жаралган, биздин деле көзгө көрүнбөйт, бирок бизден тышкары алар көп нерсени кыла алган бир макулуктар. Аларда күнөөгө кылганга бир жөндөмү бар, ошондой эле сооп иш кылып кеткенге дагы алардын жакшы бир жөндөмү бар. Демек ошолордун арасынан чыккан Иблис ушунчалык аракет кылып отуруп, талыкпаган мээнет аркылуу периштелердин арасында болуп калып атпайбы? Демек периштелердин арасында болуп калса, анын деңгээл даражасы көтөрүлдү да. Демек бардык көз караштар, бардык көңүлдүн баары Иблисте болуп аткан учурда Аллах Таала адамды жаратып атты. Караңыз, адамды жаратканда ошондо Иблисте ушундай бир ой пайда болду да. Эмнеге жаратканда? Бардыгы жакшы эле го. Мен ибадат кылып атам, мына периштелер ибадат кылып атышат, баары жакшы эле. Мунун эмне кереги бар деген. Ошол учурда эле мындай эмне текеберчилик пайда болду дейт да. Албетте периштелер деле Кудайдан сурашты. Аллах Таала неге бул адамды жаратмакчы болуп атасың депчи. Эгер сага бир сыйына турган, сага ибадат кыла турган бирөөлөр керек боло турган болсо, бизче кыргызча айтканда, анда биз турабыз го дейт да. А эгерде андан башкачараак бир зат керек болсо, мына жиндер турат го. Иблис биякта такыбачылык кылып атат деген бир мааниде суроо беришет да. Ошондо Аллах Таала эмне деп айтат? Периштелерге, мен билгенди алдын ала силер азырынча билбейсиңер дейт. Ал деген кийин алымдар айтып берет. Мына биз мечитте, же болбосо орозодо, же болбосо ушундай Кудай Тааланы көрбөстөн жакшы иштерди кылып атпайбызбы? Аллах Таала ушуну билген дейт да. Адам мени көрбөсө дагы, менин бейишимдин тозогумду көрбөсө дагы, булар көрбөстөн ушул жакшы ишти кылат, көрбөстөн ыйман келтирет деген Кудайга ушул нерсе эмне баалуураак болчу дейт да. А тилдер көрүп турганда Алла Тааланын жакшылыктарынчы. Демек, мен билгенди силер билбейсиңер дегенде периштелер эмне болду дейт?
басылды дейт да. Болду. Биз билбейт экенбиз, Кудай Таала сен билет экенсиң, сен бизге эмнени билгизсең, биз ошону гана билебиз деп гана тынч болушту дейт периштелер. Ал эми иблис жанагында ой келди дейт буга. Эмне кереги бар эми, баары жакшы келе атпады беле депчи. Бирок баягы сураган жок Кудай Тааладанчы. Эмнеге жараткантасың деп баягы оюн, пикирин, жанагы зыян боло турган оюн ичинде катып туруп алды дейт да. Периштелер сыртка чыгарып салды. Кудай менен сүйлөшүп, бая чыгарып салды. Анан Аллах Таала эмне кылды? Адам пайгамбарды жараткандан кийин эми сажда кылла дебеди. Сажда деген эмне? Чеке тигизип жерге жыгылуу да. А эмнеге Адам пайгамбарга ушундай кылып атат? Адамга сыйын кыла деппи? Жок. Баягы бул мындай да. Алла Тааланын биз чыгармасыбыз да, Алла Тааланын баягы жараткан, Алланын эң жакшы сулуу макулуктарыбыз да. Менин ушундай жасаган макулугумдун карап, менин кандай кудуреттүү экендигиме карап, мага сажда кылла деген сыяктуу болчу да. Адамды карапчы. Ошондо Алла Таалага периштелер дароо угуп сажда кылышты дейт. Анткени алардын периштелердин жаман ою жок. Алар бир аз ой пикир келди, бирок эмне чыгарып салыштылар Кудай менен сүйлөшүпчү. А иблис эмне кылды эле? Кудайдан сурады беле, бир нерсе кылып. Чыгарды беле ичин. Чыгарган эмес, тескерисинче оюн баккан дейт да. Сураган эмес, жаман оюн келтире берген, багы берген, аягында эми сажда кыл дегенде ошол жаман ою ишке ашты дагы, мен кылбайм деди. Алла Таала айтты, эмнеге сажда кылбайсың десе, айтты, мага ушундай ой келип атат дейт да. Кандай ой келип атат? Бул топурактан жаралып атса, мен оттон жаралып атсам, менин оюмча от топуракка караганда өйдөрөөк деди да. Демек мен эмнеге сажда кылмак элем деп, бул ошол объекттин өзүн карап туруп алды, а периштелер объекттин өзүн эмес, Кудайдын буйругун карап турушту да, көрдүңүзбү? Ошондо Алла Таала айтты, эгерде сен менин буйругума баш ийбесең, анда сен наалатка карышка калган абалда ушул жер жүзүнө түшкүнүң деди да. Ошондо иблис айтты, мени ушундай болуп калуума, менин тагдырымда ушундай жазылган экен, ооба, адаштым, бирок мага мүмкүнчүлүк бер дейт да Кудай Таалага. Кандай мүмкүнчүлүк бер десе, мага ушул жер жүзү токтоп талкаланып кыямат күнгө чейин мага убакыт бер, мен жашайын деди да. Алла Таала макул деди. Анан дагы бир сураныш бар. Кандай десе, мен дейт, эми ушул адамдын айынан болду ушунун баары. Баары жакшы болуп келаткан. Менин авторитетим көтөрүлүп, оозун алынып келатканда, бир болбогон бир топурак келди дагы, ошонун айынан бүт башталды каша деген сөз болуп атты. Биз жашоону салыштырыш керек да. Биз офисте жакшы эле болуп келатты эле, нөлдөн баштап көтөрүлүп келаттым эле, кагаз ташыгычтан баштан иштеп, шефтим мына зам болоюн деп келатканда, бир университетти бүтүп келген бир жап-жаш баланы алып келишти дагы, ошону отургузуп коюшту деп көрө албай баштайт го бирөөчү. Ошол сыяктуу болуп атат да болчу. Ушул сыяктуу иблистик болуп атат да. Ошондо эмне деди? Ушул адамдын оюн айынан болуп атат, ушунун баары эми дейт Алла Таала айтып атат. Ушул адамдын тукумдарынын канчасы туура жолго түшсө, жакшы жолго, мен ошол жолдун ортосунда туруп алайын дейт да. Мага мүмкүнчүлүк бер дейт. Ортосунда туруп, буларды жакшы жолго, иман жолуна өткөзбөйм. Болгон аракетимди кыламын, мага ошону кылганга мүмкүнчүлүк бер дейт да Кудайдан. Демек иблис да Кудайга ишенет да. Мунун баардыгы Кудайдын каалоосу менен, Кудайдын жардам менен болот экендигине ишенип, Кудайдан суранып алат да. Алла Таала макул деди. Эгерде сага көбү ооп кетип, сени ээрчип кете тургандар болсо, адашат анталар деди да. Сага кыямат күнгө чейин мүмкүнчүлүк берейин. Ошол туура жолдун, ыйман жолунун ортосунда отуруп ал, эки пост кылып өткөзбөйм десең, ошентип кылып ал. Макул сага уруксат берем деди да. Ошондо дагы акыркысын сурап калды. Кудай Таала деди, дагы бүтө элек деди да. Ошол орто жолго мен жөнүнө отуруп албайм деди. Ыйман жолуна түшүп келаткандардын маңдайынан чыгам деди. Анан дейт, анан аркасынан чыгам дейт. Анан дейт, оң жагынан чыгам дейт. Анан дейт, сол жагынан чыгам дейт. 4 тарабынан чыгып буларды азгырам дейт да. Мунун баары эмнеге болду десе, иблистин адамга болгон көрө албастыгынан башталды. Ошон үчүн адам баласы башка бирөөгө болгон көрө албастыкты өтө жаман, бул шайтандын, иблистин алгачкы пайда болгон сыпаттарынан дейт да. Көрдүңүзбү? А көрө албастык эмнеден башталды? Келген ой пикирден башталды. Ой келип турат да, жаман ой келип турат. Сен адам болгондон кийин ойду чакырбайсың. Ой өзү келет Кудай тараптанчы. Сынаш үчүн келет сени. Ой келди, периштелерге да ой келди да. Кандай ой келди? Алла Таала эмне жаратат болду экен? Сыйынганга бир киши, бир зат керек болсо, биз барбыз. Ой келди да. Бирок
Периште кандай мамиле кылды? Кой, Кудайдан сурайлычы деди да. Алла Таала эмнеге мындай кылып атасың деген Алла Таала пока силерге сюрприз деди бизче айтканда. Билбейсиңер, кийин билесиңер деди да. Болду деди да, жана оюн чыгарып салышты. Ошондой болду дейт алымдар. Ой келдиби? Bir кошунаң тууралуу, курбуң тууралуу, bir адам тууралуу сага жаман ой келдиби? Келе берет сен ал адам болбогондон кийин. Максат ошол ойду чыгарып сал дейт. Периште сыяктуу бол дейт да. Чыгара албайсыңбы? Ошол адамдын өзүнө бар. Мага ошондой ой келип атат сен тууралуу. Так эле ошол ойдон кутула албай койдум. Же баланча деген адам мен сен мени ушактап кел, сен же сенден мен тарап мага кел ушак ушинтип айткан экенсиң. Мен оюмду чыгарып салайын дем, такыр чыгара албай атам. Ошо чынбы же, чын эмеспи деп өзүнөн барып сурап деле чыгарып сал дейт кааласаң дейт да. Эми акыры мындай саясат кылыпчы. Ошондой кыла турган болсоң, сенин жүрөгүң таза болот дейт да. Же сенде экинчи вариант бар дейт. Сурабай эле кой, чыгарбай эле кой, ошол оюңду бак дейт. Шайтандай бол. Багыр, аягында ошол оюң кыймылга ишке ашат дейт. Ал кыймыл кандай? Кудайдын буйругуна баш ийбей койду. Сен да Кудайдын буйругуна баш ийбестен ошол адамга зыян кыла баштайсың дейт да. Бизге адамга азыр зыян кылып атабы шайтан? Эмне себептен зыян кылып атат? Кудайга баш ийбегендиктен да. Сен дагы Кудайдын эртең Кудайдын алдына барганда эмне деп жооп берем, ошол адамдын алдына эртең Кудайдын алдына эмне деп жооп беремди карабай каласың. Сен ошол адамга зыян берем деп аягында бул мени ушундай кылды беле деп жаман ой келди да, карап турду. Шернеге чакырбай коем. Карап тур. Конокко чакырса барбай коем. Карап тур, алдыман чыкса учурашпай коем. Уже кыймыл аракетке айланып баштайт да. Мунун баары эмнеден пайда болду? Көрө албастык. Демек иблистин алгачкы адамга болгон зыяны көрө албастыктан башталды да. Анан ошонун аркасынан башка жаман сыпаттар туулуп баштады. Иблис жер жүзүнө карышка калып Кудай Тааладан жанагыларды мүмкүнчүлүктөрү суранып атканда, Кудай Таала эмне кылды? Жер жүзүндөн ошол асман кааласынан жер жүзүнө чыккының деп буйрук берди дагы. Ошол кыямат күнгө чейин сен суранган нерсенин баардыгы мүмкүнчүлүк берилди деп анан Аллах Таала иблисти шайтанатка кондурду да. Шайтан деген бул ошол Кудайдын жакшылыгынан, мээриминен алыстап калган деген маанини билдирет да. Ошентип кыямат күнгө чейин шайтан ушундай бир Кудайдын мээриминен алыстап, ушундай иштерди кыла баштады. Ал эми Алла Таала Куранда шайтан деген ысым, Кудайдын жакшылыгынан алыстап, мээриминен алыстап калган, жардан алыстап калган деген бул жиндерге да берсе болот, инсандарга да ошондой ысым берсе болот деп айтат да. Силерде ушундай бир жамандыктар бар. Алар жамандыктар жиндерден болгон шайтандардан да келет, адамдардан болгон шайтандардан да келет деп Алла Таала ушинтип бөлгөн да. Демек кайсыл бир инсан жанагындай иблистин кылгандыкындай кылып көрө албастык кылса, текеберлик кылса, ич таарлык кылса, бул кадимки адам кейпиндеги шайтан болот да. Ошон үчүн аалымдардын айткан сөзү бар. Мен жиндерден болгон шайтандардан көп корко бербейм дейт да. Мен адамдардан болгон шайтандардан корком дейт да. Эмнеге деп сураса айтат да. Мен жиндерден болгон шайтандардан корко бербейм дегендин мааниси, мен Куран окуп койсом, дем салып койсом, бир иш кылып койсом, алар качып кетишет дейт. Бирок адамдардан болгон шайтан качпайт ал дейт да. Ал жүрө берет жаңы дейт да. Билбейсиң дейт. Сен сага жана тымызын жаман иштерди кылып коюп жүрө берет, алардан көп зыян келет дейт да. Демек сөзүбүзгө кайра кайтып келели. Демек шайтан ошентип кандай азгырыктарды кылат десе, кандай деп айтты? Маңдайынан чыгам, аркасынан чыгам, оң жагынан чыгам, сол жагынан дейт. Ушуну аалымдар эки түрлүү түшүндүргөн. Өтө кызыктуу да. Бир тарап түшүндүргөн аалымдар мынтет: маңдайынан чыгам дегендин мааниси бул деген эртең сен Кудайдын алдына барар күнгө даярдандырбайм дейт да. Эртең Кудайдын алдына барып сен бейишке чыгайын, ушундай бактылуу болоюн дейсиң го, эртеңки күнүң маңдайыңда. Ошону сага бууп коет дейт, көрбөй каласың дейт да. Ушул күн менен гана жашап каласың, өлбөчүдөй болуп дейт. Аркаңа дегендин мааниси ошол сенин бул жашооңду сен үчүн ушундай кооздоп коем дейт да. Оң жактан келем, сол жактан келем деген, оң жак бул жакшы нерсе болот дагы, сага ушундай акыйкат келгенде, оң жак деген акыйкат да, акыйкат келип, Кудайды тааныш керек, ушул жол туура экен деп келгенде, бул нерсени да көргөзбөй коем дейт. Сол деген бул жаман нерсе, сол менен күнөө иштерди сага кооздоп коем дейт да. Экинчи тараптагы аалымдар өтө жакшы түшүндүрөт да муну. Кандай десе, маңдайыңан келем деген мааниси мындай деген мааниси бар дейт. Кандай десе, маңдай деген алдыга кадам шилтөө да. Сен алдыга жакшы пландарды кылайын деп кадам шилтейсиң дейт.
Же болбосо сен мисалы үчүн кой, ушу күндөн баштап мен намаз окуйн, ыйман жолуна түшөйүн деп кадам шилтеп келатсаң эле шайтан келет дейт. Каяка баратасың дейт. Сен жашсың да дагы. Сен жашсың. Сен Кудай бурса пенсияга чыкканда, Кудай бурса бала чакаңды үйлөндүргөндө үйдө отуруп каласың да, ошондо деле кылсаң болот. Сен каяка баратасың деп алдыга кадам шилтегенди жаман жактырбайт дагы. Сен ошентип бая жүрө береткенсиң да. Кийин окуйм, кийин барам, кийин кылам, кийин деп алдыга кадам шилтей албайсың. Ал кимдин азгырыгы менен болот? Шайтандан дейт. Түшүндүңүзбү? Эми кээ бир адамдар муну да укпайт дейт. Кой деп баарын түртөт дагы, жок. Мен ыйман жолуна түшөйүн деп алдыга кадам шилтегенде шайтан каякта калып калды? Аркасында калып калды да. Эми аркасынан келет дейт. Кантип келет десе мынтет дейт. Сен ошол мурун билесиңби, намаз окуй элек учуруңда авторитет болчусуң. Шаарда сен кыйын болчусуң. Сени баягы Кудай мисал катары сени кыздардын баары жакшы көрчү, сени же жигиттердин баары карачы, же болбосо сен душа компания болчусуң деп баягы ыйманга түшүп калган адамга мурунку кездерин эскертет экен да, өтүп кеткен кездеринчи. Ошону эстеп алып жыргай берет экен да. Чын эле азыр мен көчөдө жүргөндө мага адамдар көп көңүл бурбойт, а мурун болсо менин кыз айтат экен да, мен сулуулугума көчөдө кетип баратканда эркектин баары карачы. Ошону эстей берет экен. Эркек бала болсо, мени деген жаш балдар келип чоңдор кетип учурашчы мурун. Азыр карасаң мени көп неметпей калды деп, бая мурунку кездерин эстеп эле, ошондон бери рахат ала берет экен да. Ошону эскертет экен шайтан, аркасынан келет дегенчи. Анан сол жагынан келет деген кандай? Сол жагынан деген сол бул жаман нерсе да, шариятыбызда сол менен жаман нерсени карайбыз, кармайбыз дегендейчи. Ал дегени дейт, сен намаз окуп, ошондо ыйман жолуна түшүп калганда жаман нерселерди кылдырып берет экен да. Кандай? Эми сен намаз окуп атасың, орозо кармап атасың. Ой, сен жакшы иштерди кылып атасың, эми анда-санда тамеки чегип эчтеке болбойт дейт экен да. Тамеки тарта бер. Чубагажы деле айтпады эле, арам эмес, бирок арамга жакын деп. Арамга жакын болгондо арам эмес да бул. Деп баягы күнөөнү сага жеңил кылып көргөзөт экен да. Эми сен деген бир жылда бир орозо кармап атасың, бир жылда бир. Эми 11 ай мындай деле кылып кой бер, эчтеке болбойт дейт экен да. Же болбосо сен ажыга барып келдиң, же баланча кылып келдиң, түкүнчө кылып келдиң. Эми сен кыйналып атпайсың, мен процент алып бер, эчтеке болбойт. Сага ким акча берет? Андан башка деп баягы күнөө иштерди жеңил кылып көргөзөт экен сол тараптанчы. Жок деп андан да тыйыласың, маңдайыңан да тыйыласың. Аркадан тыйылып өзүңдү ушинтип коргоо аракет кылсаң, оң жагынан келет экен да. Оң жагы деген кандай десе, оң деген бул жакшы да. Оңдон башташ керек, оң кол менен жазыш керек депчи. Ошол сени жакшы иштер менен азгырат экен да. Кандай азгырат экен? Сен дейт, өткөндө садака бердиң дейт экен да. Сен өткөндө билесиңби, баланчанын курсагын тойгуздуң, түкүнчө иш кылдың дейт экен да. Же болбосо сен түнчүндө намаз окуп ыйладың дейт экен да. Сен кыйын экенсиң дейт экен да. Чын эле мен кыйын экенмин деп калат экенсиң да. Сен деген могу кишилерди көрүп турасыңбы? Ушулар эгерде сен көргөзбөй берген садакаңды ушулар билгенде, деп сени кыйын дешмек. Сен деген билесиңби канча жолу орозо кармагансың. Булар орозо кармаганына жакын деле болбоду. Сен билесиңби Кудай деп баштаганыңа кенеде чагыңан баштады. Булар кечеде баштабады деп баягы сени жакшы иштериңди ушундай тегеректеп сонун көргөзүп, сени байлап, сени ушундай текебер кылып, мен деген болуп кеттим. Мен ушунда периште болоюн деп эле калдың сен дейт экен да. Ушу кичине эле калды, канаттарың эле жок. Болбосо сен периштеге окшошуп эле калдың дейт экен дагы. Сен ошол жакшы иштериң менен сени текебер кылып баштайт экен да. Башкалар намазды жаңы окуп баштагандарды, эми садака берип баштагандар, эми бир ыйман жолуна түшүп баштагандарды мынтип карап баштайт экенсиң да. Байкуш депчи. Сени мендей болгучу да канча иш кылышың керек, канча садака беришиң керек, канча закет беришиң керек, канча мечитте намаз окушуң керек. Ошондо деле болбой жетпейт го мага деп баягы жакшы иштер менен бурап алат экен да. Эми алымдар айтат да, ушунун кайсынысы кыйын десе, ушу оң кыйын дейт да. Эмнеге десе, маңдайга келгенде шайтандан экенин билесиң дейт. Ушто жакшы жолго түшүрбөй атат. Аркада экенин келген шайтан экенин билесиң дейт. Ушто эскертип атат баягы мурунку кездеримде. Солду деле мындай кайсы бир сезимдер менен билесиң, шайтан ушуну мага оңду билбейсиң дейт да. Баары жакшы көрүнүп эле сен өзүң эле баягы рахат алып эле, жакшы иштериң менен көзүңдү бууп эле башкаларды көрбөй алат экенсиң да. Ушундан көп адамдар чыга албай жүрөт. Ошон үчүн бар да, тигине баланча деле сакал коюп, түкүнчө деле жолук кийип алып, эл карабай, жер карабай, өзүлөрүн кыйын сезип кетти го. Шайтан ошентип көргөзүп койгон да. Ушинтип баягы шайтан айтып аткан учурдачы, мага мындан убакыт бер, мындай мүмкүнчүлүк бер, төрт тарабынан чыгайын деп атканда периштелер угуп турган дейт.
ошону периштелер ыйлабайт дейт. Жараткан Алла Таала адам байкушка жол калбай калды го депчи. Адам байкуш эми эмне кылат? Төрт тарабынан тең чыкмай болду дегенде Алла Таала мынтип айткан экен да. Ай периштелер сарсана болбогула. Төрт тарабынан чыгам дедиби? Чыгам деди. Бирок үстү менен асты бош калбады деген дейт да. Ал кандай десе дейт, эгерде кимде ким алакан жайган болсо, үстүндө карап дейт. Ушул төрт тараптан чыгып кетүүгө мен мүмкүнчүлүк берем дейт. Асты бош калды дегенде, эгер ким саждага жыгылып Кудайдан жардам сураса, төрт тараптан жол таап берем деген дейт да. Демек шайтан ушундай бир көрө албастыктын айынан барган сайын баягы жакшы иштерди тозуп, жаман иштерди кооз көргөзүп, адамга ушундай жаман нерселерди туудурат экен дагы. Болгон максат эмне? Кудайга жакындабасын. Мен сыяктуу болсун деп. Анан негизгисин айтайынбы? Негизгиси мындай да. Шайтан далилдегиси келип атат да. Эмнени? Жаман мен эмес, жаман адам деп. Көрдүңүзбү? Бул дагы бир сыпаттардын бири. Барго, сен мойнуңду албайсың да. Сенден кетип калды, мойнуңду албайсың. Жок. Мен далилдейм моонар экендигине депчи. Бул да шайтандын сыпаттарынан. Адам Алла Таала айтпадыбы? Сажда кылып кой деди. Жок деди. Мен отмун, мен кыйынмын. Ушу мен кыйын экенимди кыямат күнгө чейин далилдейм дейт да шайтан. Көрдүңүзбү? Что адам менден өткөн акмак, адам менден өткөн текебер, мен биякта эле калып калам текеберлигим. Адам менден өткөн өч алгыч, адам менден өткөн көрө албас экендигин Кудай мен сага далилдеп берем деп атат. Көрдүңүзбү? Ошондо Алла Таала эмне кылды? Жер жүзүнө чыккынын каргышка калган абалда дегенде деп баягы жерге түштү дагы, ошондон баштап ушинтип келатат дейт. Демек деген ошол шайтандын бул жашоодогу миссиясы деген Кудайга алды эле баш ийди, бирок ошо Кудай алдына баргы чакта адам менен күрөшүп отуруп, анан кийин ошол акыретке жеткенден кийин көрдүңбү, мен мына адамдар кандай экен, менден дагы аябай жаман адамдар экен, менден дагы жаман адам экен, мына азгырылды, сенин жолуңа эмес, менин жолума түштү, сен мага уруксат берген жолго түшпөдүбү алар деген далилдегиси келген экен да. Анын ошол миссиясы ошол эми адамдар деген аракет кылыш керек да, ошол шайтандан келген азгырыктардан төрт тарабын тең курчап алса, анда эки эле тарабы бар экен, бирөөсү ылдый, бирөөсү өйдө деп атпайсызбы? Демек өйдө карап Кудайдан суранышыбыз керек, дуа кылып, ылдый карап сажда кылышыбыз керек дегенде намаз окушубуз керек. Биз ушул эки жол менен гана шайтандын азгырыктарынан өзүбүздү өзүбүз коргой алабыз, дагы кандай башка жолдор барбы же жокпу? Бул ошол эки нерсени эле кенен түшүндүрсө болот да. Бул кандай? Ар дайым Кудай менен болгон байланышта бол дейт да. Ошол дуады батада эле, саждада эле Кудай менен болгон байланышта. Кудай менен болгон байланыштар өтө көп. Биринчиси намазыңды бекем тургуз. Экинчиси ар дайым зикир деп коет. Эртең менен кечинде Кудайды эстеп жүр. Анан өзүңдү жөнөкөй алып жүр дейт да. Өзүңдү өтө жөнөкөй алып жүр. Жөнөкөй алып жүр деген кандай? Жөнөкөй десе эле байкуш болуп кетпе дейт. Сен өзүң кандай болсоң, ошондой адамдар менен жасалмасыз, кошпосуз, кошпой, адамдар кенситпей жөнөкөй өзүңдү алып жүр дейт да. Анан төртүнчүсү бардык кылынган жакшылыктар Кудайдын гана жардамы менен болду деп Кудайга байлан дейт да. Бардык кылынган жаман нерселердин бардыгы менин кемчилигиммен болду деп кайра Кудайдан кечирим сурап жүр дейт. Ушул абалда адам жүрө турган болсо, шайтандын азгырынан кутулат дейт да. Шайтандын азгырынан кутулат дейт. Анткени бул күрөш. Шайтан келет, ушундай боло берет. Ошондо сен ар дайым эмне? Баягы биз бранжилет кийген сыяктуу даяр жүрүшүң керек дейт да. Кандай? Намазың менен, зикириң менен, Кудайга таянуу менен, ар дайым Кудайдан кечирим суроо менен, ар дайым ушул нерсе менен жүргүлүң дейт да. Болбосо кайсы тараптан сага сыноо келип калат турганын сен билбейсиң дейт. Анткени шайтан каргышка калды. Анын үмүт үзүлдү, бейишке кирбейт экендигинечи. Үмүт үзүлдү. Болду, ал тозокулук экен 100% билет. Болду, эми өзү менен кошо ушул ким аркылуу болду, ушунун баарын алып кеткиси келип атат болду. Кандай жол менен болсо да алып кеткиси келип атат. Сен ошону билишиң керек. Анткени мындай деген бар го, өзүңдүн душманыңды жакшы билип ал. Андан коргонуңду билиш үчүн депчи. Демек биздин душман ким экен? Шайтан. Аны кандай коргонуш керек? Аны да билиш керек дейт да. Душманды билип алгандан кийин билдикпи азыр? Билдик. Эми коргонусу ушу Кудайдын жардамы менен, ар дайым Кудай менен болгон байланыш. Байланышты үздүң, телефон батарейкасы өчтү.
бүт сен сүйлөшө албай каласың да. Ошол сыяктуу батарейка качан өчөт? Качан сен ыйманыңдын күчү өчкөндө. Ыйманыңдын күчү качан өсөт? Качан сен көп күнөө кыла бер, ыймандын нуру өчөт да. Өчкөндө Кудай менен болгон байланыш үзүлөт да. Үзүлдү, дары шайтан келет да. Качан сен Кудай менен байланышты үзбөй бекем боло берсең, шайтандын сага азгырыктары алсырагандан алсырай берет дагы, ага болгон азгырыктар сен үчүн барбай коюу, андан кутулуп кетип сен үчүн жеңил болот. Анан албетте андан тышкары дагы алымдар айтат, нафси деген да нерсе бар дейт да. Нафси деген эмне? Нафсим азгырып кетти дейт го. Ал нафси деген сен өзүңсүң. Кудай Таала сенин жаман жолго түшүп кеткенде сенин атыңды нафси деп атаган. А качан сен жакшы жолго түшүп кеткенде сенин жаныңды рух деп атаган. Биздин эки атыбыз бар. Биздин мына денебиз турат да. Бул дене биздики эмес, бул Кудайдыкы. Кудай Таала муну бизге убактылуу гана берген. Ашып кетсе 100 жыл колдоносуң анан бүттү деп. Бирок биз кимбиз? Ичибиздеги жанбыз да. Биз негизи ошолбуз. Эми ошол жандын эки аталышы бар. Жан качан дененин ичинде күнөө кылса, аны нафс деп коет. Жан качан дененин ичинде жакшы иш кылса, аны рух деп ыйык атап коет да. Алла Таала айткан, силер ошол нафсиңер жаман бузулуп кетсеңер, аны өзүңөр тазалап оңдогула деген. Сен өзүңдү ар дайым жакшылыкка оңдоп жүрүшүң керек, бирок ошол учурда шайтан келет. Ошону шайтандан да кутул, ички дүйнөңдү оңдогонго да аракет кыл. Бизде кыла турган ишибиз өтө көп да. Биздин маңдай койгон максатыбыз бар, өзүбүз. Ошон үчүн Жунейд Багдади деген чоң алым айткан да. Мен өзүмдүн кемчилигимди, өзүмдү оңдошту, шайтандан болгон коргонушту күнүгө өзүмдү күзгү карагандай карап жүрөм дейт. Ушу мен алек болуп жүргөн үчүн башкаларды карап айыптап, башкаларды ушактап, башкалар көргөн убактым жок ага дейт да. Көрдүңүзбү? Качан сен өзүңдү унутуп койсоң, издей баштайсың жанагындай. Шайтан ошону каалап унут дейт да өзүңдү. Ошон үчүн жок, сенде нафси бар. Нафсиң тазалап жакшы жолго түшүшүң керек. Шайтаның бар. Андан азгырылыктан кутулушуң керек. Ушу менен сен өзүңдү аракет кылып, өзүңдү оңдоп, жанагы Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, адамга күнүгө адам болуш ордотпойбу? Чыныгы адам бол дейт да. Чыныгы адам деген ким? Адам пайгамбар, негизги түп катабыз. Ал ыйык киши болгон, ал пайгамбар болгон, Кудайды тааныган. Ошондой негизги биздин оригиналга келишибиз керек да. Ал шайтандын азгырыктан кутулган, Аллага жакын болгон үчүн ошондой болуш күнүгө кыйын экен да. Күнүгө өзүң аракет кылып жүрүшүң керек. Фериштелер уксун жакшысын, белек кылчу бейиш ачкычын, ар адамга насип кыла көр, эки дүйнөнүн тең бактысын.